Акыркы жылдары химиялык кошулмасы бар же атайындары сайылган азыктар күнүмдүк турмушта көбөйдү. Анын адамдын ден соолугуна тийгизген терс таасири коркунучтуу экендиги айтылып келет. Мындан улам Айыл чарба министрлигинин астында органикалык азыктар департаменти түзүлүп, ар бир облуста климатына жараша таза азыктарды чыгарып, дүйнөлүк брендке айлантуу демилгеси колго алынды. Бирок биздин Кыргызстандын табигый шартында биз экологиялык таза азык-түлүктөрдү эң биринчи өзүбүздүн элибизди камсыз кылуу менен бирге, экинчи чет мамлекетке ошолорду экспорттоп, Кыргыздын таза азыгы деген ошол ат менен дүйнөгө таанылсак болот да. Ошол себептен мына биздин ошол департамент уюшулду. Могу сиздер турган жер бул биздин ошо департаменттин бир филиалы. Ушул жерден органикалык айыл чарбачылыгында органикалык азыкты бир гана ушул биопрепараттардын жардамы менен алынат, химия колдонулбайт. Ошондуктан ушул жерде органикалык азык-түлүктөрдү өндүрүүчү, ошого чоң көмөк көрсөтүүчү экологиялык таза биопрепараттарды өндүрүүчү бул биофабрика. Сонунгүл Жылтырова бир нече жылдан бери ар түрдүү чөптөрдөн дары жасап, башка өлкөлөргө экспортко чыгара баштады. Мындан сырткары кара өрүктү кургатып, органикалык жактан таза какты өндүрүп келет. Ошондой эле огородунда эмне жер жемиш болсо, андан кыям жасап, ден соолукка пайдалуу нукура азыктарды да чыгарат. Корин валериана. Ушуну менен азыркы күндө Европага контракт алып, Кудай буйрса, 20 тоннадан 500 тоннага чейин сурот алып болуп атат да. Дарычылык касиети бул негизи 100дөн ашык инъекцияларга, жана таблеткаларга кошула турган валериана, баягы ички организмди тынчтандырат, анан көптөгөн дарычылык касиети чоң. Анан башка мисалы үчүн мамлекеттерде деле өстүрүлөт бул валериана. Бирок сапаты жагынан, экстракттын жогору жагынан 130%ке жогору деп бизде таянак чыкканда. Эт, жумуртка жана сүт азыктарын органикалык деп эсептөө үчүн азык алынган жаныбарлар сырткы мейкиндикке чыгып, органикалык тоют менен азыктанышы зарыл. Тоолуу аймак аталган нарында бул багытта иштер аткарылып, биоорганикалык заттар өндүрүлүүдө. Анан эми билесиздер, негизинен Нарын облусу өзү эле экологиялык жактан таза өсүмдүктөрдү, малдарды, мал чарба продукцияларын өндүрөт. Ошону бекемдеп калуу боюнча мындан ары жанагы химиялык каражаттарды азайтуу менен органикалык био каражаттар аркылуу дарылап аларды келечекте ушу таза продукцияларды элге тартуулоо боюнча аракеттер бар. Бүгүн Айыл чарба министрлигине караштуу органикалык азыктар департаменти ар бир облустагы өкүлдөрүн, деги эле органикалык азыктарга бай азык-түлүктөрдү чыгарган ишкерлерди чогултуп, билимин жогорулатуу максатында тренинг өткөрдү. Мындан тышкары ийгиликтүү ишкерлер тажрыйбалары менен бөлүштү. Нурай Кайратова, Самат Асанбай уулу, СТВ.